Ийгиликтүү аймактын экинчи этабына облустун Ат башы, Актала, Жумгал райондору кирди. Кече жана бүгүн өткөн окутууда Ат башы районунун 5 айыл аймагы камтылып, аларга бюджетти пландаштыруу жана түзүү, ишмердүүлүктү мамлекеттик мыйзамдардын талабына ылайык жүргүзүү тууралуу маалымат берилди. Басымдуусу коммуналдык кызматтарды көрсөтүүдөгү бирдиктүү тарифти киргизүү, ал аркылуу бюджеттеги чыгашаларды азайтуу жаатында болду. Көпчүлүгүбүз эле ченемдик укуктук актыларды биле бербейбиз. Булар ошол ченемдик укуктук актыларды каяктан ошол муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын иштеп чыгууда кайсы стандарттарга таянууну ошолорду үйрөтүп атат. Кээ бирөө мисалы үчүн банкрот болуп калган убактар болот да, минуска кетип калат. Ошол себептен минуска кетип калган менен ал муниципалдык ишканалар иштей албайт. Ошондой нерселерди алдын алуу боюнча жакшы тарифти тандап алса, жакшы тарифти чыгарып алса, мындан аркы ошол муниципалдык ишкананын келечеги чоң болот да. Мына ушундай окутуулардын натыйжасында тандалган аймактарда алгылыктуу иштер аткарылган. Алсак өлкө боюнча 31 миңден ашуун жаран ичүүчү таза суу менен камсыз болушкан. Ал эми 23 миңге жакын жашоочу таштандыларды чогултуу жана чыгаруу боюнча сапаттуу кызмат көрсөтүүлөрдү ала башташкан. Демек айыл жерлерине мындай долбоорлор дагы да болсо зарыл. Пайдалуу болуп атат. Мындан сырткары айыл өкмөтүнүн базасында биз бирдиктүү терезе уюштурулуп, азыр ошонун жоболорун иштеп чыгуу боюнча, мындан сырткары элдерге маалымат булактарын берүү боюнча кайсы мамлекеттик органдар менен иш алып барарыбызды толук кандуу билип алдык десек болот. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматтарын жакшыртууга багытталган ийгиликтүү аймак долбоору өлкөдө 2016-жылы башталган. Анын биринчи этабында Нарын облусундагы Нарын жана Кочкор райондорунан 15 муниципалитет тартылган. Максаты жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин жакшыртуу, алардын калкка сапаттуу кызмат көрсөтүүсүнө багыт берүү болуп саналат. Биринчи фазасында, биринчи бөлүгүндө долбоордун биз Нарын облусунун Нарын районунда жана Кочкор районунда иштешкенбиз. Азыркы ишке ашырылып жаткан USAID-тин ийгиликтүү аймак 2 долбоорунун алкагында ошол эле Нарын облусунда Актала, Ат башы жана Жумгал райондору менен иштешебиз деген бизде үмүттөр бар. Маалымат үчүн айтсак, долбоор өлкөнүн Жалал Абад, Ысык көл, Ош жана Нарын облустарында пилоттук түрдө иштеп жатат. Анын жалпы бюджети 4,9 миллион АКШ долларын түзүп, 2021 жылдан 2025 жылга чейин уланат. Гүлзат Мокенова, Бексултан Жолдошбеков, Өлкө Деми, Нарын шаары.